Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты мен Бегайым Асымбаева алып бармакчымын. Биз бүгүн жакын аралыкта өтүүчү кезектеги элдик курултайга карата даярдыктар боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Айтматов район акиминин биринчи орун басары Тургунов Шекербек Тургуновичти жана Аманбаев айылдык кеңешинин төрагасы Нуралиев Улан Мырзахматовичти чакырганбыз. Саламатсыздар, студияга куш келипсиздер. Айтсаңыздар, негизи ушул 3-чү элдик курултайга Айтматов районунда даярдык иштери кандай жүрүп атат? Айтматов районунда даярдык иштери жүрүп атат. Негизинен президенттин жарлыгы кабыл алынгандан баштап эле область өкүлчүлүктүн буйругу чыгып, график бекитилген. Анын негизинде Айтматов райондук мамлекеттик администрациянын 198-чи буйругу чыгып, ошол жерде жумуш топ түзүлүп, графиктин негизинде иш алып барып атабыз. График 24-жылдын 1-октябрында курултайдын катчылыгынын жетекчиси Абдылдаев бекиткен календардык план бар. Ошонун негизинде эле жумуш жүргүзүп атабыз. Азыр айылдык кеңештердин шайлоосу менен курултай ортосу жакын болуп калгандыктан, мындай кандай айтсак, өөнөт аз болуп калды, бирок ошого карабастан графиктен калган жокпуз. Айылдык кеңештин депутаттар шайланып бүттү, төрагалар шайланды, биринчи сессиялар өттү. Ошонун негизинде сессиянын токтомдору чыгып, ар бир жерлерде, ар бир айыл аймакта жумушчу топ түзүлдү, бекитилди. Графиктер боюнча 4-5 декабрда коомчулуктун, жергиликтүү коомдоштуктун шайлоолору өтөт. Ага даярдыктар толук кандуу деп эле айтсам болот. Айтсаңыз, Аманбаев айылдык кеңешинде кандай даярдык жүрүп атат негизи? Бүгүнкү күндө АТРдин алкагында айыл өкмөттөр бириктириленгенден кийинки күндөн баштап Аманбаев айылында азыр 7 айыл болсо, ар бир айылда курултайга делегаттарды тактоо иретинде графиктер түзүлгөн. Кудай буюрса эртең 4-5 бул айылдардын ичиндеги делегаттарды шайлоо өтөт. Ошол эле тартипте ар бир айылдын жашоочуларынын санына жараша делегаттарды дайындоо тартиби каралган. 7 декабрда Аманбаев айыл өкмөтү боюнча даярдалган делегаттардан республикалык курултайга делегатты шайлоо 7 декабрда өтөт. Бул боюнча тартип негизинде ар бир айылга бөлүнгөн. Мисалы айтсак, калктын санына жараша Аманбаев айылы 38 делегат, Маймак айылынан 5, Сатке айылынан 3, Ак Жар айылынан 8, Сулуу Маймак айылынан 11, Ак Башат айылынан 13, Кара Сай айылынан 32 жергиликтүү делегаттар даярдалып, ошол 100 делегат Аманбаев айыл өкмөтүнүн ичинен 2 делегатты республикалык курултайга жөнөтүүгө дайындашат буюрса. Сиз жогоруда айтып калбасызбы, аймактык биригүү депчи, анан кийин Айтматов районунда аймактык биригүүгө чейин канча делегат ошо 1-2 курултайга барып келди эле? Биригүүгө чейин административдик аймактык реформага чейин бизде 10 айыл аймак болсо, реформадан кийин 4 айыл аймак болду. Азыркы убактылуу жобо боюнча калкынын саны 10 миңден жогору, 30 миңге чейин болсо 2 делегаттан шайланат да. Бул бизде эң чоң айыл аймак болуп туруп, Кара Бура айыл аймагы бириккен. Ал жерде 29.863 калк болуп, 30 миңге жетпей калып атат. Ошондуктан бардыгында 2ден болуп, азыр 8 делегат шайланат, Кудай буйрса. Мурун 10 айыл аймактан 2ден 20 барса, бунусунда 2ден 8 делегат барат. Ал эми эмки жылдан калктын саны эгер 30 миңден ашат турган болсо, бул 30 миңге жакын Кара Бура айыл аймагы болуп атпайбы? 3 делегат шайланат да. Анан коомчулуктар боюнча мындай бөлүндү. 10 миңден 20 миңге чейинки калкынын саны болсо, 100дөн жергиликтүү делегаттар 100дөн шайланат. 20 миңден жогору Кара Бура айыл аймагы, ал жакта 150 шайланат да. Негизи ошо жергиликтүү бийлик жанагындай өкүлчүлүктүү жыйынбы, коомчулуктуу жыйынбы ошо делегаттарды шайлоого эч кандай аралашпайт. Бирок
мындай кандайдыр бир шарт түзүп берет. Бүгүнкү күндө шарт түзүп мындай жылуулук маселеси кандай болуп атат? Интернет менен камсыздоо дегендей. Шарттар түзүлгөн. Жергиликтүү коомдоштуктун делегаттарын шайлоо боюнча аныкталган, кайсы жерде өтөт, клубтар, өздөрүнүн баягы имараттары аныкталган, ал жерди жылуулук менен камсыз кылабыз. Жергиликтүү бийлик эми шайлоо процессине биз киришкенге болбойт, бирок ошол уюштуруу иштерине жардам, көмөк көрсөтөбүз да. Ошол помещение бөлмө бөлүп берүү, жылуулугу менен камсыздоо, керектүү кагаздар менен болобу же оргтехника мененби ошол камсыздоо иштери мындайча айтканда азыр даяр. Талапкерлерди тандоодо эмнесине карайсыздар негизи? Талап кандай болот? Негизи талап жоо боюнча эле кетип атат. Кыргызстан жаран болуш керек, 21 жаштан жогору болуш керек. Ошол аймакта жашаган болуш керек. Анан дагы бир башынан эле өзгөчөлүгү бар болчу. Ошол аймакта каттоосу бар, бирок сырт жакта жашагандар бар, башка аймакта. Бирок алардын деле катышканга укугу бар да, делегат болуп, шайланганга, шайлоого да укугу бар да. Эгер ошол жерде туруктуу каттоодо турган жарандарыбыз турда. Буга чейин 20 делегат барып келди деп атпайсызбы, ошо биринчи, экинчи элдик курултайга кайсы маселени көтөрүүдү негизи эң орчундуу деген ошол маселеңиздер чечилдиби? Орчундуу маселелер негизинен чечүү өтө оор да. Мамлекеттин бюджети мындай чектелүү гана. Көпчүлүк учурда мындай майдараак маселелер чечилип атат, орчундуулар тилекке каршы чечилбеген да маселелер бар, бирок ордунан жылып чечилип баштагандар бар. Мисалы, ал жак Кызыл Адыр айылы, Кара Бура районунун борборугу. Ал жерде канализация маселеси мен билгени уже 15-16 жылдан бери өзүм иштеп аткан убакытта айтып атам да, маселе көтөрүлүп келчү да, канализация деген маселе. Экинчи курултайда көтөрүлгөн ошол маселе. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан 9,5 миллион акча каражаты бөлүндү. Долбоорлоо иштери жүрүп атат. Ушул жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деген пландар бар. Эгер долбоор даяр болсо, анан сметалык наркы чыгат. Мындайча айтканда, баягы жумуш ордунан жылды деген маселе да. Ошондой эле дагы орчундуу маселе болгон. Бакайыр айыл аймагы мурунку азыр Аманбаевка карап калды. Карасай Бакайыр өзөнүнө БДР куруу, суу токтоочу жайды. Аны да бүгүнкү күндө ордунан жылды десек болот. Долбоорлоо иштери жүрүп атат да. Улан Мырзахматович, сиз маалымат берсеңиз, негизи Аманбаев айылынан ошо биринчи, экинчи элдик курултайда кайсы маселе көтөрүлүп, негизи чечилип калдыбы? Туура суроо бердиңиз. Бул боюнча биринчи, экинчи курултайга Бакайыр айыл өкмөтү өзүнчө айыл өкмөт болуп турган. Буга чейин ал жерде кайсы маселе көтөрүлгөнүн так айта албайт экен, бирок Аманбаев айыл өкмөтү боюнча ичүүчү суу, сугат суусу бул мамлекеттик деңгээлде чечилчү көйгөйдү курултайда көтөрүп, ошол маселелер жеткирилген. Бирок бүгүнкү күндө 100% ишке ашты, аткарылды деп айткандан алысмын. Бирок иш аракеттер жүрүп атат, долбоорлор даярдалып. Анан бул көйгөйдү дагы аткаруу бийлиги, өз алдынча аткаруу бийлиги же болсо жергиликтүү кеңештин депутаттары көтөргөн көйгөй эмес. Бул ушул делегаттардын ичинен өздөрү көтөрүп, бул эң көйгөйлүү маселе, ушуну мамлекеттик деңгээлде чечиш керек деп көтөргөн. Азыркы бул 3-чү курултайга эми кайсы маселени көтөрөт, эми бул делегаттар чечет да, кайсы маселе орчундуу, аябай мамлекеттик деңгээлде чечиле турган. Анан жергиликтүү маанилде чечиле турган маселелерди биз дагы аларга сунуштап атабыз. Эми ал чакан майда маселелерди ал жака көтөрүп барып жеткирип баруунун деле кажети жок да. Бүгүнкү күндө азыр ирлештиргенден кийин жамаке Шекербек Тургунчу айтып кетти. Бакайыр айыл өкмөтү азыр бизге Аманбаев айыл өкмөтүнө кошулгандыгына байланыштуу ал жерде көйгөйлөр бар. Азыр башында айтып өттүм, ар бир айылдан делегаттар келет. Ошол делегаттар өздөрүнүн көйгөйлүү ар бир айылда болуп аткан маселени ортого салышып, 100 делегат 7-декабрь күнү такташ менен баягы колго салуу менен кайсы орчундуу маселе болсо, ошол маселени дагы мамлекеттик 3-курултайда жеткирүүгө аракет ниет кылышып атат бүгүнкү күндө.
Негизи ушу элдик курултай аймактагы ушу элдин көйгөйүн президентке түзмө түз жеткирүүгө жакшы мүмкүнчүлүк да. Анан сиз ушу айылдык кеңештин төрагасы катары мындай маселени көтөрүш керек деп мындай сунуш берип атасызбы? Анткени сиз билесиз да, буга чейинки шайлоодо деле ушу төрага болуп келгенсиз, э? Бул суроо боюнча негизи ар бир айылда көйгөйлүү маселелер көп. Бүгүнкү күндө дагы ошол мамлекет тарабынан чоң долбоорду чече турган сунуштарды делегаттарга биз дагы сунуштап айтабыз. Бирок бул жерде дагы бир неме бар. Делегаттар колго салуу менен тандашат да. Себептен көйгөйлүү маселелер көп. Ошо 100 делегатка 3-4 көйгөйлүү маселе болсо, ошол кайсысы орчундуу буну колго салуу менен делегаттардын сунушу менен өтөт да бул суроодагы. Себептен азыр ар бир айылга мисалы Аманбаев деле көтөрө берсек, бул дагы туура эмес. Биздин айылда, башка айылдар да бар, айыл өкмөттүн ичиндеги. Ошол көйгөйлүү маселе дагы жеткирүүгө бул мүмкүнчүлүк да. Дагы сиздин сурооңузга бул айылдык кеңеш ар бир айылдан депутаттар өткөн. Алардын дагы сунушу эске алынат, бирок алар делегаттарга бул сурооду сунуштап алып баргыла курултайга деп түзмө түз көрсөтмө бере албайт. Бул тандоо иретинде делегаттар чече турган маселе да. Ошондо жанагы биринчи, экинчи элдик курултайга делегат болуп келгендер мына үчүнчү элдик курултайга делегат болгонго мүмкүнчүлүгү барбы? Бул эми элдин тандоосу, ошо делегаттардын тандоосу да. Себеп дегенде бул делегат деле жөн эле барып курултайга болгон маселени жеткире албай же айта албай кайра келип калыш эмес. Ошол жерге колунан келишинче курултайда мүмкүнчүлүк болсо ошол биз көтөрүп берип аткан айыл өкмөт деңгээлиндеги маселени курултайда бир толук деңгээлде жеткирсе, мүмкүн сиздер массалык маалымат каражат аркылуу ал жерде бар курултай тартылган, ошолор бир көтөрүлөбү деген ой менен делегаттарды шайлашат. Ал жерде сиздин сурооңузга чектөө жок. Мурунку делегат кийинки курултайга делегат боло албайт деген. Бул элдин тандоосу, курултайга шайланган жергиликтүү курултайдын делегаттары тандаса мүмкүнчүлүк бар. Сиздерге ошо эфирибиздин соңунда эркин микрофон, элге эмне деп кайрылат элестер? Негизинен курултай өзү 3-чү жолу өтүп атпайбы, жыл сайын элге активдүү болушуна чакырат элем да, активдүү катышып берсеңиздер, ошол жергиликтүү коомчулуктун делегаттарын шайлоого да активдүү катышып берсеңиздер, анткени бир бул республика боюнча болуп аткандай бир ошол айылдын, бир аймактын көйгөйүн чечүү аракет болуп атат биздин президентибиз тараптан. Ошондуктан активдүү катышып беришин эле суранат элем элден. Сиз Улан мырза? Мен дагы бул боюнча элдик курултайдын өткөрүү тартибине бир сунуштарым бар эле. Азыр жергиликтүү маанидеги делегаттарды шайлаганда дагы бир гендердик теңсиздик пайда болуп калат экен да. Бул жеке биздин сунуш. Азыр шайлоо мыйзамдарында да 30% аял затына уруксат квота көрсөтүлөт. Ушул курултайга дагы мынакей биринчи, экинчи курултайдагы массалык маалымат каражаттарынан көрдүк. Основной эле көпчүлүгү эркек адамдар да. Анан курултайдын бир жоосуна дагы бир сунуш болсо, ушул аял затына дагы бир 30% болбосо да бир 20 же 15% бир квота кылып бекитип берсе жакшы болмок деген бир сунуш. Себеп дегенде айрым жерлерде аял затынын дагы көйгөйлөрү бар. Эркек кишилер көрбөгөн көйгөйлөр бар да, айылдык деңгээлде. Ошолор дагы бир көтөрүлөт эле деген ой. Анан эми курултайдын иши мынакей быйыл 3-чү курултай өтүп атат. Бирок жылдан жылга жылыш бар. Анан курултайга делегаттарды шайлаганда тургунчу айтты, жергиликтүү калк, жергиликтүү тургундар бир активдүү болуп, өздөрүнүн ой пикирин айтып, ошол жерге талкууга келип, делегаттарды шайлаганда өздөрүнүн салымын кошсо деген ниет. Биз деле айылдык кеңештин депутаттары баардыгыбыз жерлерге да бөлүнгөн, биринчи сессияда көрсөтүлүп, токтомдор кабыл алынган, депутаттар дагы бөлүштүргөнбүз, алар дагы жергиликтүү маанидеги орчундуу маселелерди көтөргөнгө ниет кылышып атат. Сиздерге ыраазычылык, убактыңыздарды бөлүп, ошо эфирибизге келип бергениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек берүүсү өз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.